Не болуп кетти айтчы? Азыр мына жашап аткан квартирабыздан хозяин чыгарып атат. Бир жуманын ичинде чыгып кетишибиз керек болуп атат да. Сиз жаңы үй алдыңыз эле го. Эгер уруксат болсо, ошол үйдө биз жашап турсак. Укам, билесиң, ал үйдү жаңы эле алдым. Анан укаларым чоңоюп келатат. Укаларыңа өткөрүп берейин деп атам. Эми укаларым али жаш го. Ага чейин өзүм дагы үй алам экен. Буюрса, ошол жакта жашайбыз. Силерге мен квартира караштырып берейин. Квартплатасын деле өзүм төлөйм. Силерге поддержка кылам. Бирок ал үйүмдү укам бере албайм ачыгы. Ал үйгө азыр квартиранттар бар. Макул. Ала берет. Сиздер отуруп туруңуздар, мен чай пай коюп коеюн, а? Кеп калсыздар. Эй, не болтасыз? Мен сизге канча айтам? Жалгыз энеңиз болсо, апаңыз менен энеңиз биз менен эле жашасын. Мен өзүм карайм. Бирөөнүн квартирасында жашагандан көрө биз менен жашаган жакшы го. Ушундай жакшы аялым бар да. Туура айтасың. Бирөөлөрдүн квартирасында канча жашады. Биз дагы канча бирөөлөрдүн квартирасында жашадык. Билебиз го. Беканы чакырырчы. Чайды өзүң койчу бар. Беканы бир сүйүнүп коеюн. Кел Бека отурчу. Укам, мен сага катуу сүйлөп койдум окшойт. Апамдын кийимдерини, өзүңдүн кийимдериңди алып даярда. Менике барып жашагала. Билесиң, менин үйүм чоң. Барып кеңири. Өзүң айтмакчы. Укаларың али жаш. Укаларыңды өзүң чоңойтосуң да. Кийин укам. Чын эле ака. Апам бул нерсени укса аябай эле сүйүнөт. Болду. Азыр онда мен кийимдер жиней берейин, а? Ош кийимдерди. Жеңе, жардам бериң, жеңе. Бир тууганынан каттоону үзгөн инсан ал бейишке кирбейт. Ушуну бир билгиле.